ошо максатым, эң чоң максатым мушкер эле эмес, дүйнө жүзүнө мыкты мушкер болуп, Кыргыздын желегин ушу UFC'ге желбиретем деген өзүмдүн ниетим бар эле. Алхамдулилля, Алла Таала насип кылды. Алла Тааланын жардамы менен UFC'ге чыктык десек таң кылышпайбыз. Условия жок эле, эменде шарт жок эле дебестен эмгек кыла бериш керек да. Бир нерсенин артынан түштүңбү, ошонун артынан кууп, талыкпай эмгек кылыш керек. Бул спортто эмгек кылбасаң эч кандай ийгиликке жетпейсиң да. Спорт ак мээнет, ар дайым айтып келем. Мээнет кылып, спорттун артынан кууп, талыкпай эмгек кылган бала, тер төккөн бала гана ийгилик жаратат да. Мен эң сүйүнгөн жеңишим ошо UFC'ге дебют болгондогу жеңишим. Onun suyuncu aşağı başka da söz menimle aytıp da жеткириш кыйын. Suyunçтун көз жаш дейт, ошондой көз жаш жибирет да. At 170 pounds in the 170 pounds, and he is in good form. This is a very interesting matchup in the welterweight division. Let's put our two fighters side by side. Aldığan maksat kılış gerek. Maksat kılıp durğandan onun sebebini de kılış gerek.